Так, Садыр Нургожоевич, Камчыбек Ташевич, силерге кайрылуу да. Мен Кочкор ата больницасында жатам. Ушул жердеги жаткандардын атынан сага кайрылуу жасап атам. Эми мына ушул акыркы күндөрү Адакан Мадымаровдун тегерегинде бир топ нааразычылык, аны талкуулар болуп атат. Негизи эми силердин башка кыла турган ишиңер болбой эле ушу көргөнүңөр Адакан Мадымаров болуп калды окшойт го деп атабыз да. Кечегиден кийин мына көчөлөрдө деле бир топ элдер нааразы болуп атат силерге. Эми ушундай токтотпойсуңарбы, эми ушу куугунтукту, ушу канчалаган адамды камап эле андан көрө экономиканы көтөрбөйсүңөрбү? Ана Өзбекстанга кетип аткан, Казакстан кетип аткан сууларды сүйлөшпөйсүңөрбү? Жана башка чек-араларды сүйлөшпөйсүңөрбү? Эми алыңар жеткен эле ушу ким катуу сүйлөп койсо, ушуларды камамай болуп калды. Мындан бул эми негизи президенттин деле иши эмес эле бул. Ушуларды токтотуп чекитип коюп койсо болот эми. Ынтымакка келбейсиңерби? Баардыгың эле. Эми бул Камчыбек Ташиев деген бул эми өзү УКМК, өзү тергөөчү, өзү прокурор, өзү УУД, өзү түрмөнүн башчысы болгону калды. Бир нерсе болсо эле мен камайм, мен чыгарбайм деп калыптыр. Эми ал чыгарбаса жөн эле айтпай, жарыя кылбай эле камап чыгарбай койбойбу андай. Эң кыйындарын жемекейлерди чыгарып салдыңар. Эми бир бейбечелерди чыгарбай деп коркутуп атасыңарбы? Бул туура эмес. Бул жакшылыкка апарбайт. Адакан Мадымаровдун артында канчалаган лично өзүнө колдогон 23 000 адамы бар. Мен бер жакта 77 000 айтпай эле коеюн. Демек, ойлоңгула. Көп эле асылып, элге жаман көрүнүп албай калам. Хан бирди көрөрдө дейт, элди да укпай калат экен да. Мына ушул жагында ойлоңгула, силерге жакындап калды окшойт ошондой. Бул эми элдин мүдөөсүн силер аткарбай койдуңар да. Баардык эл болбосо силерге ооп, силерди колдоп жүргөн эле. Мына акырында эми келип силер уже өзүңөр рейтингке түшүрүп жаманатты болуп атасыңар да.